Эми жанагы 12 миллиард аркы берик дегендер баары мен ошону окуп алып чочуп кеттим. жок. Откуда взяли депчи? Жок, калпага. Бизде мен ошо эртең журналисттерди чакырып интервью берем. Өзү да действительно биз өзү мындай биздин Кыргызстандын ичинде мындай курулуш, жол, мектеп, соц объекттердер курулганда параллельный проектирование болот да. Одновременно, допустим, подрядчик өзүнүн акчасына жасай берет. Азыр мына поликлиниканы ошентип сүйлөшкөн болчу подрядчик мененчи, ал өзүнүн акчасына жасайт. Анан антимынтип тендер күчөктү, ал уже бүтүп орто чегине келип калат, бөлүнгөн акчаны берип коет да. Ушундай маселе да. Да, туура азыр кете биз менин эсебим боюнча 1,5 миллиард сом. Мен точно айтып берейин азыр айтам. 1 миллиард 500 миллион бекен. Кете ушундай жолдон, тротуардан карызыбыз бар, подрядчиктерден. 750 миллион сом. Мына УКСтан, управление капитальных строительства. Мына сквер жасалды, соцсуд объекти жасалды. Жалпы где-то бир 2 миллиард 3 миллиард жетпейт. Жок, 2 миллиард 300 миллиондай карызыбыз бар. Бул подрядчиктерден. Булардын бардыгы мына 26-жылдын бюджетине киргизип, эми төлөшүбүз керек болчу да. Ушул эле. Ата уну каяктап 12 миллиард андай жок. Мен чочуп кеттим ошону. Андай жок. Телефонда көрүп отур. Калп.